Саламатсыздарбы? Кайрадан сиздер менен Про бизнес телекөрсөтүүсү жана алып баруучусу мен Гүлзада Болотбекова. Бүгүн бизде конокто Рустом стоматологиялык клиникасынын негиздөөчүсү Рустам Төрөгелдиев. Саламатсызбы, Рустам? Кош келипсиз. Рахмат. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы. Эң алгач маегибизди сизди тааныштыруудан баштасак, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Менин атым Рустам, стоматолог болуп иштейм. Стажым 10 жылдан ашты, 11 жыл болот. Өзүмдүн жеке стоматологиялык клиникам бар. Стоматологиялык клиникаңызды качан ачкансыз? Кантип баштап алгансыз? Биринчи мен стоматолог болуп иштеп жүрүп, башка клиникаларда иштеп жүрдүм. Ошо кыялым болчу да, өзүмдүн жеке стоматологиямды ачсам деп. Анан көп жыл иштеп, акча топтоп, анан азыр буюрса 3 жыл болуп калды клиникама. 3,5 жыл болду. Ноябрда 4 жыл болот. Анан буюрса дагы чоңойтоюн деген ойлор бар. Буюрса жакында жаңылыктар болот. Жакшы. Ошо сыр болбосо эң биринчи капиталды кайдан алгансыз? Ошол бир иш баштаганда бир оорчулуктар болот эмеспи? Ошол оорчулуктарды кандай жеңгенсиз? Эң биринчи ошо ачканга, чын эле, тем более стоматологияны ачканга медицинский оборудованиялар экен аябай кымбат болот. Биздин стоматологиялык креслолор эле $5000 өйдө болот. Ошону мен биринчи ошо 7 жылдай иштеп чогулткан акчам болуп. Анан ал дагы жетпей, рассрочкага деп алганбыз. Ал помещенияны ошо рассрочкага алып, анан медицинский оборудованияларды тоже рассрочкага деп алып, буюрса уже төлөп бүтүп, уже собственно болуп калды. Ошо эң негизгиси мамам жардам берди. Мамам экөөбүз эле ошентип ачып калдык. Эң алгачкы баягы спонсоруңуз жардам берген апаңыз турбайбы анда, э? Жакшы, ошол кыйынчылыктардын баары анда артта калып азыр жакшы ийгиликтерге жетишип аткан экенсиз да. Сизди бул коомчулукта орусча айтканда мындай звездный стоматолог деп коет экен да. Ушул атка кандай келип калгансыз? Же бул сиздин стратегияңыздын бир бөлүгү беле? Жок, бул деген мен биринчи Восток-Бетте иштеп жүргөм, стоматологияда. Анан случайно мындай бизде сарафанный радио көп иштейт да. Жакшы жазайт экен, оорутпай жазайт экен деп, ошентип аркылуу биринчи Чолпон Талипбек келип калган. Анан ошентип эле иштеп жүрүп, аркасынан баары келе баштады. Баардык биздин коллегалардын баарын жылдыздар келип, э? Анан ошентип эле өзүнөн өзү эле ушундай атка конуп калдым. Үмүтүсүздөн болгон экен да сизге. Башка дагы буюрса чоң пландарыңыз бар экен. Ушу Бишкектен сырткары башка региондорго да ачамын деген оюңуз барбы? Албетте, биринчи очередь азыр 1 айдын ичинде чоң медцентр ачкан атам. Ал өйдө жакта болот, магистраль жакта. Анан дагы бир жерибиз бар. Ал жерде тоже стоматология кылып, Ак Ордо жака ачкан атабыз. Анан буюрса ошентип башка областтарга да ачайын деп кыялданып атам. Тармактык клиника болот турбайбы, буюрса? Бул сиз өзүңүз азыр ушу жетекчи катарындагы, өзүңүз азыр тиш доктору болуп дагы иштейсиз да, э? Ооба, албетте. Жетекчи да болуп, доктор да болуп, экөөнү бирдей алып кетиш кыйын эмеспи? Убактыңыз кандай жетет? Чын айтканда, ооба, мен деген азыр ошо жарым күндөн иштеп калдым. Жарым күн ошо как стоматолог болуп, жарым күндө мындай администратордун жумуштарын, документацияларды бүтүрүп иштеп жүрөм. Жаңы бизнести ачканга даярданып, э? Сиз ушу тиш доктор болом деп кичинеңизден кыялдандыңыз беле? Бул же чоңойгондо бир ушундай ойго келгенсизби? Негизи стоматолог болом деп ойлогон эмесмин. Мен өзүм деген абитуриент болуп 11 классты бүтөрдө программист болом деп
ойлоп жүргөм. Анткени 2006 жыл болчу. Анда деген компьютерлар, мындай чоң компьютерлар жаңы чыгып аткан. Анан ошондо көп өнүгүп атканда ошо жакшы тармак болот деп мен деле ошо программист болсом деп ойлонуп жүргөм. Анан мамам айтып калды, стоматолог болбойсуңбу деп. Анткени ага өзүнүн мындай таанышы, досу стоматолог болбойбу деп совет берди да. Анан бизде негизи үй бүлөбүздө врачтар жок, стоматологдор жок. Анан ошо үчүн биринчи мен болдум да. Анан мамам стоматолог болбойсуңбу дегенде мен ошо көп ойлонбой эле макул болдум. Анан медакадемияга да тапшыралы дегенбиз. Медакадемияга кирип эмеси жакпай калды, корпусу жакпай. Аякта чын айтсам пакистанецтер, индустар көп экен да. Алар менен окубайм деп Славянскийге тапшырайын дедим. Славянскийдин стоматологиясы анда уже 3-чү эле жыл болуптур ачылганына. Аякка тапшырып, экзамен тапшырып өтүп калып, окуп бүттүм. Ушу апаңыздын кеңеши менен барып тиш доктуру болуп, анан өкүнгөн жоксузбу? Жок, өкүнбөйм. Наоборот, ошо рахмат айтып келем ошо чейин. Чынында апаңызга чоң рахмат, анткени ушу Кыргызстанда сиз азыр алгачкы тиш доктурлардын бири болуп атат окшойсуз. Жана өйдө да айтып кеткендегидей, звездный стоматолог болуп, ар бир тиш доктур бул даражага жете албаса керек. Анан ушу жылдыздар сизге келгенде бир кандай условиялар менен иштейсиздер? Алар ар бир кардар төлөгөндөй эле төлөп кетишеби акча? Албетте. Эми азыр уже ошо мындай баарына бирдей эле көз караштабыз, баарына бирдей эле жумуш кылабыз да, баалар деле бирдей. Ошо Бул ушу сиздин ишиңизде бир күлкүнүчтүү нерселер болгонбу? Бир туура эмес же оорутуп алган, же бул тиштерине бир башкача мамиле кылып келген бир силердин кардарлар болгонбу? Ушундай учурлардан айтып берсеңиз. Болгон. Мен азыркыга чейин эсимде да, ошо мен жаңы иштеп жүргөндө бир 2 жыл болуп калган практикум. Анан бир кыз келген, бир орус кыз болчу. Анан келип уже кечки маал болуп калган да. Тиши аябай ооруп, ыйлап келген да. Анан клиникага киргенде эле мен эле болчумун. Анан мен лечение кылам десем, мени көрүп алып еще больше ыйлаган, коркуп. Наоборот, жаш бала экенсиңер, практикантсыңар го деп. Анан жок деп ошо сүйлөшүп, лечение кылып бүтүп, анан ошо рахмат айтып кеткен. Ошо азыркы убакытка чейин ошо менин пациентим болуп келет. Ыраазы болуп кеткен боюнча жакшы. Стоматологиялык тармакты өндүрүү үчүн, мындай өнүктүрүү үчүн кандай факторлор керек да? Мамлекет тарабынанбы, же кардарлар тарабынанбы мисалы? Биринчи очередь врач, стоматолог болгондон кийин ал өзүнүн кесибин мыкты билиш керек. Анан стоматология мындай бир орунда тура бербейт. Ал деген жаңы оборудованиялар болот, жаңы метод лечениялар болот, жаңы материалдар чыгат. Ошолорго ногу со временем дегендей алдыга кадам басып, эме грамотно иштеп, постоянно мындай повышение квалификациядан өтүп туруш керек. Анан пациенттерден да зависит. Адамдар өзүнүн ден соолугуна кам көрүш керек биринчи очередтен. Негизи ошо азыркыга чейин ойлонуп келем да, көп эле кыздар особенно мындай сырткы келбетине көп басым жасашат да. Макияж кылып, визажисттерге барып, тишине көп көңүл бурушпайт. Ошо тишин көргөндө эле уже кариестер, проблемалар көп болот да. Ошондуктан наоборот жаңы башталып келаткан кариестерди лечение кылган оңоюраак болот. Арзаныраак да болот, оңоюраак да болот. Ошондуктан биринчи стоматологияга
кайра уктуруш сиздер керек ушу да. сиз айтып кеткендей азыр квалификацияны каяктан жогорулап атасыңар? Ошол эле Славян университетиненби же биздин медакадемияданбы? Кандайча болуп турат бул сиздердин квалификацияны жогорулатуу? Ооба, бизде деген атайын келип турушат башка шаардан, башка өлкөлөрдөн. Анан ошолорго барып курстарды өтүп туруш керек. Анан повышение квалификация деген бизде медицинский учрежденияларда деле бар. Көп болот. Андайдан дагы барып өтүп туруш керек. Өзүңүздөрдүн баягы каражат менен төлөп окуп турасыздар, Ооба. Мамлекет тарабынан эч кандай бир биякта Андай болбойт. ушундай жогорулатылган окуу жайлар жок. Мамлекет тарабынан бир учреждение бар, ал деген неме названиясын унутуп атам да негизичи. Бирок бар, Повышение квалификации деп. Аны окуп, анан лицензия алсаң болот да. Сиздер ушул Ачыш үчүн, частный оборудованияларды Кыргызстандан аласыздарбы же чет мамлекеттерден алып келесиздерби? Оборудованияларды азыр деген көбү уже алып келип калышты. Чет мамлекеттерден алып келишет, анан же ушул жерден эле алабыз, баасы туура болсо, арзаныраак болсо. Же болбосо башка жактан заказ беребиз, аны алып келип турушат. Акыркы учурларда ушул тишти дарылоо кымбаттап башталды да, ошол эмне себептен? Кымбаттап эмес, чынын айтсам, наоборот, арзандап баштады. Анткени стоматологдор көп болуп деп ойлойм да. Анткени стоматологдор уже көп болуп атат, стоматологдор көп, баары ошо арзандатып баштады го дейм да. Баягы өзүмдүн балдарымды алып барганда бир ушундай жеке стоматологиялык клиника алып бардым эле да. Анан бир тиш жуулуу эле бир өтө кымбат болду да. Ошондо таң калдым эле да. Эмне себептен депчи. Ошонун себебин. Ал деген ошо аябай кымбат клиникага барган болуш керексиңер да. Негизи азыр деген частныйларда гостордон көп деле кымбат болбой калды. Анткени гостордо деле баалар көтөрүлдү. Бирдей эле, бир аз эле айырмасы болбосо. Анан эң негизгиси эмеге жараша болот да, тиштин состояниясына жараша болот да. Если жана айткандай эле жаңы башталып келатса, алар деген арзаныраак да болот. Пломба коюп коюш, кичине эле тазалап, пломба коюп коюш. Алар арзан эле болот. Анан каналдарын лечение кылган, ал уже аябай кымбат болуп калат. Ошон үчүн эртерээк Тиштин оорусуна жараша, да? Рустам мырза, өзүңүздү мындай патриотмун деп эсептейсизби? Патриотмун деп эсептейм. Ушундай бир кыскача сизге суроолорду бергим келип атат. Ушу эгер сиз президент болсоңуз, Кыргызстанды өнүктүрүүнү эмнеден баштайт элеңиз? Президент болсом, биринчи очередь образованиядан деп ойлойм да. Школаларды, университеттерди жаңы деңгээлге көтөрүш керек деп ойлойм. Если образованный адамдар көп болсо, алардан кыйын адамдар, өз кесибин кыйын билген адамдар көбөйөт. Ошондон өлкөбүз өнүгөт деп ойлойм. Рустам, айтсаңыз, жашооңуздан бул мотивацияны эмнеден же кимден аласыз? Мен өзүмөн го деп ойлойм да. Мен деген мындай бир жерде отургум келбейт. Мен өскүм келет да, чоңойгум келет. Амбициядан да. Мен деген мындай бир эле клиника болуп калбай, аны көбүрөөк кылгым келет, жакшы кылгым келет. Анан бир эле ошо Бишкекте эмес, башка өлкөлөрдө ачсам деп эме кылам да, мечтать этип, ошону добьюсь деп. Алдыңызга максат коюп, ошо токтонбой кете берет экенсиз да, Ошо сизге чарчаганда эмнеден мындай, сизге эмне дем берет? Чарчаган кезде кандай эс алгыңыз келет? Мен Кандай эс аласыз? көбүнчө кино көрүп эс алам да. Кино көрүп, башканын жашоосун көрүп, кино болгондо мындай башкалардын жашоосун көрүп, мындай эс алып каласың да, өзүңдүкүн бир азга болсо да унутуп, башканын жашоосун көрүп, ошондон эс алам деп. Бош учуруңузда эмне менен алек болосуз? Сиздин хоббиңиз? Мен азыр деген
спорт менен машыгып атам. Тренажерный залда, спорт клубда күнүгө барып жатам жумуштан кийин. Өзүмө мындай физический сыяламды жакшыртууга аракет кылып иштеп келатасыз да. Деги эле жашооңузда эмнени жакшы көрөсүз? Кантип эс алганды жакшы көрөсүз? Мен ошо мындай башка өлкөлөргө барып, чет өлкөлөрдү көрүп, саякаттаганды жакшы көрөм. Анткени саякаттап келгенден кийин уже башкача ощущение болуп калат. Эс алып каласың кадимкидей. Анан башка адамдарды көрүп, башка менталитетти көрүп, өнүгүүгө дагы, өсүүгө да жакшы жардам берет экен. Мен биринчи жолу ошо иштеп баштап, өзүм акча чогултуп, анан гана саякаттап баштадым. Биринчи ошо 2018-жылы Таиландка барып келдим. Таиландда аларда адамдар вообще башкача экен. Аякта деген мындай бизде грустный адам беттер менен жүрөт го. Анан аякта деген постоянно күлүп, жылмайып, мындай түртүшүп кетсең дагы кечирим сурашат экен алар. Мен күнөөлүү болсом да алар сурашып, ошондой экен да. Анан Малайзияга барып келдим, Сингапурга, жакында эле Турцияга барып келдим. Ошо саякаттаганды аябай жакшы көрөм. Буюрса дагы вот пандемия бүтүп, жолдор ачылса дагы кышында барып келем деп. Ушул мамлекеттердин ичинен сизге жаккан мамлекет? Мага жаккандан бул Сингапур болду жана Таиланд. Таиландда адамдар мамилеси менен, адамдардын да сылык мындай мамилеси менен жакты. Сингапурда аябай таптаза экен. Аябай бирок кымбат экен да. Эң кымбат город. Анан ошонусу менен тазалыгы менен жакты. Ошо мамлекеттерден бир ишиңизге жарачу бир тажрыйба алып келдиңизби? Албетте, мен ошо барган сайын мындай стоматологиясына кирип көрүп, кандай условиялар экен, кандай оборудованиялар экен көрүп, өзүмө мындай галочка коюп кеттим да. Кандай өзгөчөлүктөрү бар экен бизден? Өзгөчөлүктөрү биздикиндей эле экен, көп деле айырмасы деле жок экен, но мындай планировкалар менен мындай больница сыяктуу эмес, мындай обычный гостиный домдорго киргендей эле, ушундай мындай больницанын жити билинбейт экен да. Салон кылып ачып алышкан окшойт, э? Салон сыяктуу кылып, ошондой. Сиз кандай деп ойлойсуз, Рустам мырза? Кыргызстандын келечеги ушул стоматологиялык тармакта мындай өнүгөт деп ойлойсузбу? Же өнүгүп жатабы? Албетте өнүгүп жатат, дагы өнүгөт. Азыр ошо көп врачтар, кыйын врачтар бар. Ошондуктан ошолор баары көтөрөт деп ойлойм. Мисалы, чет өлкөдө бир ушу тиш дарылоонун бир методдорун бизге келдиби? Акыркы учурда мисалы айырмалары барбы, өзгөчөлүктөрү? Ошол жөнүндө бир мисал келтирсеңиз. Мисалы, обезболивающийлерден азыр веселящий газ дегендер бар. Уколдон коркуп эметет го, кичинекей балдар особенно мындай коркуп, анан общий наркоз менен дагы лечение кылса болот. Жана башка азыр микроскоп менен да лечение кылып баштады. Микроскоп менен болгондо бул деген тиштин каналын дарылаганга микроскоп менен лечение кылганда бул бүт жери көрүнөт да, тиштенчи. Каналдарын лечение кылганга аябай жеңилдик берет. Ал кандай колдонулат микроскоп? Микроскоп бул стоматологияда креслонун жанында эле болот. Анан кадимкидей эле лечение болот. Сырттан көрсөтүп турабы же кандай болот? Сыртынан мындай микроскопту эле көрүнүп турат, анан очки менен кийип, бизге ошо жакшы доступ берет да лечение кылганга. Чтобы каналдардын ар бирин жакшы тазалап лечение кылганга.
аябай жакшы жеңилдик берип атат. Бул сиз бул тармакта баягы доктур болгонуңузга 10 жылдын жүзү болуптур. Ошо 10 жылдан бери азыркы учурда бир анда кыйла өнүгүүлөр болгон экен да, салыштырса болобу? Ооба, мурда жаңы иштеп баштаганда лечение кылгандар деле такыр эле башкача болчу. Азыр уже башка методдор болуп калды. Жеке жашооңуз тууралуу айтып берсеңиз, ушундай перспективдүү, ийгиликтүү жигиттин жашоосу, жеке жашоосу кандай болду экен? Чынын айтканда, мындай жеке жашоом жок. Анткени бүт эле жашоом жумуш болуп атат. Буюрса үйлөнөм кийинки жылы. Ал жөнүндө пока ошо Пландарыңызда бар? но планда бар буюрса. Жүрөгүңүздүн адамы бар демекчи. Толук болбосо дагы бар деп ойлойм. Бишкекте деп коеюн, сиз айткандай стоматологиялык клиникалар өтө көбөйдү акыркы учурда. Бирок ошого карабай, эң сиз мындай ийгиликтүү, эң мындай белгилүү бир тиш доктурлар санына киресиз. Ушу сиздин ийгилигиңиздин сыры эмнеде? Ийгилигим сыры деле жок негизи. Мен ойлойм, биринчи ошо эмгектенүүдөн деп ойлойм. Мен күнү түнү иштейм, безвыходной деле албайм. Күндө иштейм, ошондон деп ойлойм. Көп эмгектениш керек деп айтасыз. Сөзүбүздүн акырында сизге окшогон келечектеги тиш доктурларга же болбосо башка бир бизнес ачам деген биздин теле көрүүчүлөргө кандай кеңештериңизди берип кетмексиз? Биринчиден ошо если өзүнө ишенсе, анан өзүнүн ошо кесибин мыкты билип, анан ошо өзүнө ишенип, ошол жумушту көтөрүп кетем, ошол жумушту алып кетем, ошол бизнес өнүгүп кетет деп ойлосо, анда ошо баардык жагын ойлонуп, анан аракет кылыш керек деп ойлойм. Буюрса мындай болот деп ойлобой, негизи мен ойлойм да, наоборот, аракет кылыш керек. Кадам кылыш керек, э? Кадам кылыш керек. Максаттарга коюп, кадам кылыш керек дейсиз. Эмгектенип, биринчи. Чоң рахмат. Ошо ишиңизге ийгилик. Бизге келип убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат. Сиздер менен мен Гүлзада Болотбекова болдум. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.